Бүгін біздің мектептерде оқытып жатқан мазмұндың керек болса 60-70%-ның керегі жоқ. Турмуш менен байланышы жоқ. Ошонун баарын біз азыр 12 жылдық өткөндө ошону оңдоп кетсек деп атабыз да. 12 жылдыкка өткөн жана жакшы натыйжа көрсөткөн мамлекеттерде алып аткан материалы баланын турмушта жашап кетүүсүнө жардам берет. Бизде андай эмес, тескерисинен тоскоол болот биздики. Көп нерсени өтүп алып, же баланын ден соолугунда жоготот, ошону өздөштүрө албай атып же. Анан аны турмушта өмүрүндө эстебейт. Андай материалдар өтө көп. Мына ушул жагынан бир чоң багыт болот 12 жылдыктын. Анан 12 жылдыкта көбүнчө мындай адамга болгон мамиле өзгөрөт да. Баланы инсан катары карап, анан биз жанагы мамлекеттик стандарт даярдаганда эң борбордук өзөгүндө баалуулуктар коюлду. Анткени баалуулугу жок билим берүү бүгүн билим берүү деп атабай эле койсо болот да. Баалуулуктан алыстап кеткен мына биз баланы бир нерсеге үйрөтүп эле, бир нерсени билип алат, үйрөнүп алат дей берген менен кимдерди чыгардык? Баалуулугу жок коррупционерлерди чыгардык. Аябай мыйзамды да жакшы билет, билими да күчтүү, бирок коррупционер же кылмышкер. Себеби анда баалуулук башка. Азыр 12 жылдыктын негизги максаттарынын бири дагы тескерисинче баланын жан дүйнөсүнө биринчи басым жасаш керек. Мен акыркы кезде мына 12 жылдыкка киришкенден көп ойлонуп калдым да, мен өзүмдү билимдүү деп атай албайт экенмин көрсө. Анткени мен ден соолугума жакшы кам көрбөйм. Эгерде мен өзүм ден соолугума жакшы кам көрө албасам, мен өзүмдүн ким экенимди жакшы билбесем, анализ кылбасам, анан үчүнчүдөн өзүмдүн эмоциямды көзөмөлдөй албасам, адамдар менен урушуп талашып жүрсөм, ушул жашка келгенде деле мисалы, анда мен эмне үчүн 10 жыл билим алдым мектепте? 5 жыл жогорку окуу жайында, эмне үчүн аспирантурада окудум, эмне үчүн докторантурада окудум? Өзүмө кереги жок билимдин, эмне кереги бар мага? Биз бүгүн билимдин багытын баланын өзүнө буруш керек.